Bir günü секелек кызга атасы: "Быйыл сага өрүктүн пулуна атлес көйнөк сатып берем. Чоң базарга барып, өзүң тандайсың", деди. Кыз катуу сүйүнүп кетти. Бирок кыздын кыялындагы түкесинен кетпеген көйнөктү кийгенге көп убакыт бар эле. Сыртта болсо али кыш, адегенде жаз келип, өрүктөр гүлдөп, аларды эрте келген баардын соого уруп кетпей, түшүм мол болушу керек. Анан жай бою булар өрүк кургатышат. Күзүндө гана базарга барып өрүк сатмай. Ошол жылы өрүктөр тегиз гүл ачкан маалда капыс кар жаап, булар түшүмсүз калышты. Кызга эми атлес көйнөк кийүү кийинки жылга жылды. Кийинки жылы өрүк мол болду. Оюнан атлес көйнөк бир күндө кетпеген кыз жай бою бөтөнчө мээнет кылды. Таң атпай жер жайнаган өрүктөрдү терип, жашиктерди толтурат. Чийге жайылып, кургап жаткандарын бирден оодарып, улам козгоп чыгат. Антпесе тез катыбайт. Өрүктөр тегиз жайылып, көйнөккө барчу күн жакындай берди. Атлестин кандайынан алса экен эми? Өзүң тандайсың дешти го. Кыз курбулары кийген түркүн түс атлестерди күн сайын көз алдынан өткөрүп, өзүн кызыл ала атлес көйнөкчөн элестетип, ушунчалык жагымдуу сезимден жанын коерго жер таппайт. Андайда эки бет албырып, жүрөгү алып учуп, сүйүнгөнүн айт. Акыры базарга жөнөчү күн да келди. Үйдөн таң азанда чыгышты. Базарга дегдеген кыз эртең менен нан иштөө да кылбады. Атасы базарга балдарын чанда гана өзү менен ээрчитет. Ал жалгыз барганды жакшы көрөт. Бул кыздын атасы жумасына бир ирет тажиктердин Исфара шаарындагы базарына жарым мüşөктөн көбүрөөк өрүк алып келип сатып, үйгө этаж, чай-чамек, иши кылып бир жумага жетерлик кем кетигин бүтүрүп кетип жүрөт. Кыздын атасы ушинтип айлап жылдап өмүр өткөнчө каттады. Адаттагыдай эмес, чоң канар капка өрүк көтөрүп чыккан атасы менен кызын көргөн автобустагы айылдаштары: Имарбайдын кызы бүгүн жаңы көйнөк кийип жасанат экен да, деп эркелетип коюшту. Өрүк салынган каптын үстүнө тепейип отуруп алып, сүйүнүштөн маңдайы жарылган кыз ан сайын мулуңдайт. Кыздын атасын тажик соодагерлер жакшы тааныйт. Анын өрүгү да таза, таттуу, өзү да ак көңүл, тырышып көп соодалашпайт. Булар айткан баага бере салат. Турган демне, Кудай береке пайызын берсин. Бул кишинин болгон жашоо эрежеси ушул. Картөшкө жыйнаса да, чөп чапса да, ушул сөзүн айта берет. Базарда алардын өрүгүн бат эле сатып алышты. Атасы адатынча өрүктүн пулун алып, аны эсептебей туруп, көйнөгүнүн төш чөнтөгүнө салып койду. Анан оор жүктөн бошонгон атасы менен кызы жетелешип шаардагы чүпүрөк базарга келишти. Мында башына капкара түстөгү жоолугун чүмкөнү жамынып алып, колуна кооз кездемелердин түркүн түрүн кармап саткан тили түшүнүксүз аялдардын арасындагы ызы чууну көрө бересиз. Атасы менен кызы көпчүлүккө кошулуп, ушул түртүшмөй базарга кадам ташты арзамат, соодагер аялдар биринен сала, бири жабалактап, алардын айласын кетиришти. Меникен ал, меники жакшы, бу жуулса да оңбойт, а бу бурушпайт. Кыздын болсо түрлүү түстөгү жылтыраган атлестерди көрүп, көзү жайнайт. Өмүрүндө мындай кооз кездемелерди көргөн эмес эле. Кайсынысын тандарын билбейт. Бири биринен жакшы. Атасы болсо батырак ал дейт. Бул кездеме саткан базар ушундай түртүшмөй жер. Соодагер аялдар кокус милицияны көрө калса, сатып аткан кездемелерин бир заматта кенен узун чапанынын койнуна катып,
жылт коюшат. Милиция кетер менен жылтыр маталарын улам биринен экинчисин койнунан сууруп көрсөтүп, базар аралагандарды бура бастырбай сатканга аракет кылышат. Кыздын атасы жалаң аялдар чурулдаган бул базарга киргенди жаман көрчү. Заматта тажап кетти. Кызын ачуулана баштады. Алам деген атлесиңди албайсыңбы балам? Ары бери баса бербей. Атасынын мүнөзүн жакшы билген кыз шашып калды. Токтоосуз тандоо керек. Муналам. Кыз бою пакене аялдын чапанына катылып, билинер билинбес чети чыгып турган башкалардан кызыл өңү көп атлести көрсөттү. Атасы ошол замат акчасын берүү үчүн төш чөнтөгүнө колун салды. Да өңү заматта кубарып кетти. Вайдат, пулумду урдап кетишти. Ой наансаптар, бу эмне кылганыңар? Кыздын атасы жапай үн менен бир бакырып алды дейсиз. Базарды жарып кетти. Аны баары карап калды. Бирок эч ким эч нерсе деген жок. Бул түртүшмө базарда кисапырлар көп жүрөрүн баары билет. Базар улана берди. Бир гана кыз селейди да калды. Анын баятан берки кооз кездемелерге сонуркаган бактылуу жүзүн муңайым чалды. Кантип буттары бүгүлүп, чаң жерге отуруп калганын сезген да жок. Атасындай бозала болгон кыз бүрүшүп отурган тейде бетин басып, ызадан чыдабай эчкирип ыйлап жиберди. Мунун баары атлес көйнөктүн айынан болсо да, атасы кызына эч нерсе дебеди. Жөн гана өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлаган кызынын чачынан астасылап өйдө тургузду. Эч нерсе эмес кызым. Биздин акчаны ким алса, ошонун үйү күйсүн. Номарт. Сен ыйлаба. Эмки базарда келип, сага атлес көйнөктү сөзсүз алабыз. Биздин өрүгүбүз көп да. Кудай өрүккө береке берсин. Ордунан сүйрөлө туруп, атасын ээрчий баскан кыз атлес көйнөк киймек турсун, кездеме саткан тарапты көргүсү келбей калды. Атасы менен кызы кол кармашып, куру кол базарлыксыз үйгө кайтышты. Кыз болсо тааныбаган жат элде тамагына тирелген ыйды араң токтотуп келатты. Жолдон базарга келген тааныштардан кимдир бирөө чыга калып, кандайсың? Көйнөк алдыңбы? деп койсо эле, озондоп ыйлап жибергенге даяр эле. Автобекетке келип, үйгө кетчү автобуска отурганда, бу атасы менен кызынын куп-куу болуп бозоргон кебетесинен эле буларды базарда кисапыр тоногонун сезишти. Эч кимиси үн катпады. Суратпай эле булардын жол кире акысын төлөп коюшту. Кийин атасы кызына ошол эле түртүшмө базардан майрам сайын эчен ирет атлес көйнөктөрдү сатып берди. Бирок бу көйнөктөр кыздын жүрөгүн негедир элеп-желеп кылып кубанта албады. Атлести көргөндө кызга төш чөнтөгүн сыйпалап, "Дат!" деп кыйкырган атасынын базардагы куп-куу өңү, алайган көзү дайым элестей берет эле.